айыппулдар боюнча ушу эң нечкиси Кыргыз почта кызматкерлерине ушу токтом берилгенден кийин ал ошо жарандын үйүнө жеткизип берилгенин колуна алып ошо колуна алды деп Кыргыз почта кызматкерлеринин кол коюлгандан кийин кодекс боюнча 15 күндүн ичинде төлөөгө укук берилет. 15 күндүн ичинде ошол айыппулдун жарым өлчөмүн төлөгөнгө жеңилдетүү Дагы берилет. мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк жеңилдетүү берилет 15 күндүн ичинде. Ал эми 15 күндөн 30 күнгө чейинки убакта ошо сумманын жалпы көлөмүн төлөгөнгө болуп калат да. Мониторинг борборунун жол кыймыл көзөмөлдөө кызматынын башкы башкармалыгында ушу жарандарга атайын шарт түзүлгөн. Маалымат катары дагы ушу биздин угуучуларга да айта кете турчу нерсе, ушу азыркы учурда 100 деген номер иштейт. Ал соткаданбы каалаган байланыш телефон менен чыкса, ал акысыз болуп эсептелет. 100 деген номер менен чалып, өзүнүн өздүктүү машинасынын номерин айтып, мен ушундай бузуулар боюнча Бул неме эми штрафым барбы телефон деген. аркылуу Телефон аркылуу чалып сиздерден билүүгө болот. болот. Эми Ал күнү түн иштечү колл-центр ачылган атайын. Жана ошондой эле жарандарга айта кете турчу нерсе, WhatsApp аркылуу жана сиз айтып атпайсызбы санарип деп, ошондой эле биздин колл-центрде дагы WhatsApp номери дагы бар. Ушу биздин жарандарга да ал WhatsApp номерин айта кетсек, угуучуларга 0706 63 09 00 деген номер менен 63 63 09 00. Ушул аркылуу дагы кайрылуулар жарандардын ар кандай түшүнүксүз маселелери боюнча көп кайрылуулар болуп атат.